Каракол шаарында Ысык көл облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан уюштурулган мелдеш болуп өттү. Бул иш-чара өлкөдө биринчи ирет белгиленип жаткан 15 март аталар күнү жана Нооруз майрамынын урматына облустун ардагер аталарына уюштурулган. Бул мелдешке ар бир райондордон жана Каракол балыкчы шаарынын командалары катышып атат. Бул мелдештин максаты ушул улуу орозо айынын урматына жана Нооруз майрамына, андан сырткары 15 март аталар күнү деп белгиленди. Ушул майрамдардын урматына ушул облустук мелдеш өткөрүлүп атат. Мындан сырткары ушул мелдештин жыйынтыгы менен областтын курама командасы түптөлүп, Кыргыз Республикасынын ушул 60 жаштан жогору спортчулар арасында өтүп аткан лигасына команда түптөлгөнү турат. Оюнга облустун аймактарынан жалпы 6 команда келишкен. Анда спорт, маданият, саламаттык сактоо, билим берүү жана башка тармактардын 60 жаштан ашкан ардагерлери катышышты. Каракол шаарында иштедим, Жети Ооз районунда иштедим, Балыкчыда иштедим, Тоонда иштедим. Негизи өмүр бою ушу ички иштер органдарында иштеп ардагер болдум. Азыркы учурда пенсиядамын. Пенсияда болсом дагы ушул жаштарга үлгү көрсөтүп, ушул ойноп жүрөм бүгүнкү күнгө чейин. Мелдеш жакшы өтөт деп ойлойм. Уюштуруп аткан ушул облус спорт комитетинин жигиттерине, башчысына чоң ыраазычылык билдирем. Дене тарбия жана спортту улуу муундар арасында кеңири жайылтуу максатында уюштурулган мелдешке ардагерлер жогорку даярдыкта келишкен. Алар калктык спорт менен алек болуусуна жана спорт аркылуу жарандарды сергек жашоого үндөө менен бирге ынтымакка чакырууга жакшы өбөлгө болгонун билдиришти. Оюндун жеңүүчүлөрүнө кубок, медаль, диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылат. Ийгилик Талгат уулу, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары.